Жапонияда күрүч тартыштыгы болуп жатат. Былтыртадан бери бул бир кап күрүчтүн баасы 2 эсеге кымбаттап, $14 $30 чейин көтөрүлдү. Чоң супермаркеттердин алдында бир кап күрүчкө жетүү үчүн элдин кезеги пайда болду. Мындай абал мындагы элди нес кылды. Көптөр күрүч менен атагы чыккан өлкө кантип эле күрүчтү камсыз кыла албай жатат деп суроо салышууда. Өзүңүздөр билгендей, бул биз жашообузда колдонгон негизги азык-түлүк. Ар дайым болуп турушу керек деп кабыл алып калганбыз. Күрүчтүн баасынын кыска убакыттын ичинде ушунча көтөрүлүшү таң калыштуу. Күрүчтү камсыздоону өкмөт көзөмөлдөйт. Андыктан бизде башка арга жок. Кымбат, бирок биз баары бир сатып алууга мажбурбуз. Жапондор күрүчтүн түрүнө өзгөчө көңүл бурушат. Сүрүүрөөк, жабышчаак японика күрүчү суши жасоо үчүн колдонулат жана күнүмдүк тамак аштын бир бөлүгү. Бул тамак эле эмес, ал жапон маданиятынын, салтынын жана саясатынын бир бөлүгү. Жакында эле айыл чарба министри Такуето мага күрүчтү сатып алуунун кажети жок. Анткени жактоочуларым абдан көп күрүч алып коюшкан деп тамашалаганы үчүн кызматтан кеткен. Бул көйгөй кайдан келди? 2023-жылы өтө ысык аба ырайынан улам күрүчтүн түшүмү начар болгон. 2024-жылы Японияга рекорддук сандагы туристтер келген. 40 миллионго жакын турист келип, өлкөнүн даамдарында татышкан. Бул күрүчкө болгон талапты күчөттү. Ошондой эле 2024-жылы түштүк батышта болгон жер титирөөдөн кийин дагы чоң зилзала жөнүндө эскертүү келгенде үй бүлөлөр дүрбөлөңгө түшкөн. Ошол дүрбөлөң күрүчтү сатып алып, камдап алууга себеп болгон. Бирок көйгөй көбүрөөк ондогон жылдардан бери болуп келе жаткан структуралык түзүмдө жатат. Япония күрүчтү ашыкча көп эгип албоо үчүн өндүрүүнү катуу көзөмөлгө алат. Ошондой эле бааларды көзөмөлдөйт. Бул саясат гентан деп аталат. Мындагы негизги идея дыйкандар ички рынокко жетиштүү гана күрүч өндүрөт. Бирок ал тескери натыйжа берип, бир эксперт муну кесепеттүү саясат деп атады. Камсыздоо түйүндөрү да татаал. Көпчүлүк дыйкандар күрүчтү Жапониянын айыл чарба кооператив аркылуу сатышат. Бул башкаруучу либералдык демократиялык партия менен бекем байланышы бар, күчтүү кызыкчылыгы бар топ. Алар Жапониянын айылдарында добуш берүүгө таасир эткени белгилүү. Жапониянын айыл чарба кооперативи дүңүнөн сатуучуларга сатат. Алар андан соң чоң супермаркет түйүндөрүнө сатышат. Бирок жакында айрым сатуучулар интернет аркылуу сатып, бул рынокто чоң башаламандыкты жаратты. Учурдагы айыл чарба министри Шинзиро Кайдзуми бааларды төмөндөтүүгө жана аны жеткирүү түйүндөрүн өзгөртүүгө убада берди. Дүкөндөргө күрүч көбүрөөк келип жатат, бирок дали жетишсиз. Бул кризис премьер-министрди кызматынан алды. Ал эми эксперттер, эгер премьер-министрдин өкмөтү тез арада бул маселени чечпесе, ал өзү кооптуу абалда калышы мүмкүн дешүүдө.